Доктор Шашена. Ооба, бул боюнча Жалпы билим берүүдөгү коррупция бүгүнкү күндө жоюлуп атат да жылдан жылга. Мына коррупция мыйзамы чыккандан бери дагы баягы ата энелерден топтолгон акчалар, дагы башка акчалар, бирок районо, гаранодо иштегендер акчаны ар кандай жолу менен өзүнүн чөнтөгүнө, өзүнүн кызыкчылыгына иштеткен районолор бар да. Надира Сынташевна жакшы билет бир районо боюнча. Мектеп мен өзүнө дагы айткам. Мугалимдерге карточкаларынан которуп, барып өзү барып банктан, бирок бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат да. Андай гаранодо иштеген, районодо иштеген кызматкерлерди жок кылбайсыздарбы? Доктор Шашена, бул коррупция чынында мамлекеттин каржысына, мамлекеттин казынасына жеке кызыкчылык үчүн кол салып аткан ууруларды жок кылуу керек да. сөзсүз сизди колдойм. Биз счетный палата менен дагы чогуу иштеп, ушуларды кыскартууга азыр санариптик технологияны киргизип атабыз. Мыйзам чегинде беркилер төлөп, соттолгон соттоп, акчаны кайтарып. Доктор Шашена, сиздер мындай да, азыр кечиресиз, сизден кечирим сурайм. Соттун чечимин күтөсүздөр, ГКМнын справкасын күтөсүздөр, анан ошондо гана сиздер. Бирок бардыгынын бүгүнкү күндө мындай грубо айтканда крышалары бар да. Иштен, жумуштан ала албайсыздар. Кетирдик. Жумуштан ала албайсыздар, ала албайсыздар. Ош кетти. Эң бизде ошол болуп атат да. Иштебеген кызматкерлердин, уурулардын, коррупционерлердин бардыгынын крышасы бар. Алар кетпейт, кетире албайсыздар аларды. Ошон үчүн мамлекеттеги көптөгөн кызматтар алдыга жылбайт. Министрликтеги иштер. Айтып атпайбы, счетный палата бүгүнкү күндө иштеп атат дейт, тергөө жүрүп атат дейт. 45 миллионду, 43 миллионду өзүнө присвоить етип алган болот. Ош шаарынын гароносу өзүнө алып алган деп атат, акча каражатын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн деп атат. Эгерде гарано, районолор акча урдай бере турган болсо, анда билим берүү каяка жылат, жылбайт да. Андай адамдарды жок кылыш керек. Тескерисинче Ош шаарынын районо гороносу кеткен, жана ал иштеп атканда ушул кемчиликтерди өзү прокуратурага берген экен, ачып берүү боюнча. Бакай ата болсо кызматтан кеткен, тергөө иштеринин натыйжасында сотто акчалар кайтарылып жатат толугу менен. Доктор Шашена, коррупция боюнча бүттү сөз. Мен мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча эмне жумуш алып барылып атат азыр? Бүгүнкү күндө билесиз, окуучунун укугу мугалимдин укугунан жогору турат. Мугалим мындай айтканда эч ким эмес. Бирок ал мугалим келечектеги бизге мындай жол ачуу. Караңгылыктан чыгарып берет мугалим. Ата эне бардыгы мугалимге салып коет, мугалим окутуп атат мугалим. Эгерде мугалим урушуп кое турган болсо, тилдеп кое турган болсо, көрүп атабыз, барып, кыйкырып, бакырып, сотко чейин алып барып атат мугалимдерди. Статусун кандай кылып көтөрөбүз? Бизде эми мугалимдин колдоо боюнча төмөндөгү эле белгиленген иштери бар. Биринчи иретте аларда бүгүнкү күндө өлкө башчысында саясатый ипотекалык мүмкүнчүлүк берүү бардыгына бирдей. Эгерде мугалимдер болсо, аларга дагы барам дегендерге дагы жеринде ошол мүмкүнчүлүктөрдү кароо. Экинчиден, баягы тармактык сыйлыктар жана ошондой эле өткөндө дагы биз киргизип атабыз. Толугу менен ушул мугалимдердин кадыр баркына шек келтиргендерге мыйзам чегинде чара көрүү боюнча атайын мыйзам өзгөртүүлөрүнө да биз колдоо көрсөтүп атабыз. Үчүнчүдөн, булардын өзүнүн финансылык колдоо максатында эгерде өзү билимин тастыктап аттестациядан жакшы өтсө, мындай 5000 сомдук айлык кошумча алуу жагы дагы бар. Бирок азыр биринчи жолу санариптик портфолио түзүп, алардын сабактарын баарын абдан жеңилдетип жасалма интеллекти бердик. Эми баланын өткөн сабагы менен ата эне тыгыз көрүп турат, кимиси кандай окутуп атканын. Бул мугалимге өтө чоң жеңилдиктери бар. Биз дагы карап жатабыз, стимул бериш үчүн айрыкча биринчи класста жанагы өзүнүн нормативинен ашып кеткен башталгыч класстын окуучуларына мугалимдин ассистентин киргизүү штаттарын ички ресурстарыбыздан карап атабыз. Жанагы мугалимдин жардамчысы катары. Анан жасалма интеллект мугалим жардамчысын
киргиздик бүт сабактардын баарын жасап берет. Бюрократиянын баарын азайтып, баягы текшерүү жогору жактан директор үчүн, район үчүн, министрликтер үчүн текшерүүлөрдүн санын дээрлик кыскартып, биз азыр толугу менен мугалимдердин коомдогу баркын жогорулатыш үчүн бирге күрөшүшүбүз керек да. Себеби чын эле эң чоң жүктү билим берүү системасына берип койгон. 4 саат карайт, 6 саат карайт, 20-18 саат ата эненин колунда болот. Анан бирок ушул ата энелерге болгон таасир этүү чечимдерибиз жок эсе, чын эле жок эсе. Доктор Шашена, мен сизден бир нерсени суранайын. Сиз ушул нерсени аткарыңыз. Бул дагы ошол мугалимдердин кадыр баркына бир жакшы жардам болот деп ойлойм да. Бул эмне? Мына Бак Садыкович аким болгон, жакшы билет райондо. Райондогу районолор жана акимдер ушул мугалимдерди көчө шыпыртканды бир токтотсок. Качан токтотобуз ушуларды? Мисалы үчүн мейли жалпы ишембиликке чыксын. Мен анга макулмун. Бирок ушул ар жумасын эле тазалыкты караш керек деп эле мугалимдерди баягы окуучунун үйүнүн алдын шыпыртып эле мугалимдердин кадыр баркын төмөндөтүп атабыз да. Ошону бир сиз иреттебейсизби, токтоттурбайсызбы? Ушун президенттикке айтыңыз, ушу көчө шыпыртканды токтотойлу мугалим. Мугалим сабак берсин. Биз эң жакшы суроо бул боюнча бүтүндөй губернаторлорго жазганбыз кат, акимдерге. Убак мектептен билим берүү процессинен үзгүлтүккө учуртканга акысы да жок. Экинчиден биз бүгүнкү күндө айрым региондордо өзүнүн полномочиясынан аша чаап кеткен жергиликтүү өкүлдөр эгерде мугалим кызыл алтын сертификат бербесе, ортодон бербесе, аларды кызматтан кетирем деген да жери бар. Биз таптакыр алып салдык, алдын аттестатты да алып салдык. Бүгүн ушундай чечим басым көрсөтүү рычагдарын баарын алдык, сүйүнүп атат. Үчүнчүдөн ушул азыр күрөшүп атабыз сиз айткан маселе менен. Мугалимдер көчө шыпырбаш керек. Тем более жеке менчик камоктордон тегерегин ошол киреше тапкан ээлери өзү жыйнасын. Бул унижение катары. Бар да, айылдарда тазалык бар, шаарларда бар, ошолор жасасын да. Өткөндө Кабминде дагы бул маселени көтөрдүк. Айрыкча сиздер айткан балдардын жанагы кылмыштуулугун жогорулашын бизден эле көрүп, биз деле системаны жазалап атпайбы? А жерде айыл өкмөтү эмне кылат? Биз районго айлык эле беребиз, толугу менен акимдин колунда. Акимдерди да чакырыш керек. Губернаторлорду да могу жерге чакырып туруп сураш керек, эмне иш жасап атасыз деп. Анткени аялдар комитети, жаштар комитети, жергиликтүү дин лидерлеринин баардыгы жана ошондой эле депутаттардын баардыгы ошол жергиликтүү деңгээлде коопсуздукту түзүү, балдарга сапаттуу билим берүүгө кандай ишмердүүлүктү жүргүзүп атат алар дагы. Бир аким кеттиби, бир айыл өкмөт кеттиби, ошол территориясында болгон окуя боюнча. Бүгүнкү күндө толугу менен гана мектеп мугалимдери жана директорлорду жазалап эле баса калып атабыз. Доктор Шашена, дагы экинчи сунушум сизге. Көптөгөн мугалимдерибиз 20-30, кээбиркиси 35-40 жыл иштеген мугалимдер бар. Бир дагы сыйлык алып, бир дагы ушуларды бир көтөрмөлөгөн министр тарабынан бул жок эсе. Качан таанышы бар, жакшы кишиси бар, гана мугалимдер сыйлык алышат. Бир барак аны бир ошолорду бир иреттеп ошону дагы аткарып койсоңуздар. Бул суроо боюнча дагы көңүлүңүзгө алсаңыз. Андан кийин доктор Шашена кече Эдил Жолдубаевич айтты, акча айлыгы көтөрүлдү деп, мугалимдердин деп. Эгерде мугалимдин айлыгы жогору болбосо, билим берүүдөгү сапат жакшырбайт эч качан. Бүгүнкү күндөгү алып аткан бүгүн директорлордун мектеп директорлорунун айлыгы 28 миңден 32 миңге чейин акча каражат алышат. Мугалимдер 17 миң, 18 миң алышат. Кечке мектепте жүрүшөт ошолор. Гимназия деген, мурун гимназия мектептери бар эле. Алардын акча каражаттары 15%га көбүрөөк айлык алчу эле. Гимназия жок бүгүнкү күндө, 15% дагы жок болуп калды. STEM жанагы программасына өтүп билим берүүгө өтүп атасыздар. Анын айлыгы кандай болот? Бүгүнкү күндө ошолордун айлыгы кошулабы, кошулбайбы? Болбойбу алар менен? Ошол боюнча дагы бир көңүлгө алып, бүгүнкү күнү Кудус Кошалиевич, ушул мен айткан азыр жанагы аким губернаторлорго биздин бүгүнкү чечимге кошолу. Мугалимдерди мындай себепсиз эле тазалыкка көчө шыпыртканын токтотсун. Мугалим сабак берсин. Андан кийин ушул акча каражатын айлыгын
көтөрүү боюнча дагы бүгүнкү чечимге мен сунуш кылам, киргизип коелу. Жооп берип койсоңуз айлык боюнча. Чоң рахмат. Айлыктары боюнча бул азыр күн тартибиндеги маселе. Азыр мугалимдердин ишмердүүлүгүнүн натыйжасына акы төлөө системасын өркүндөтүүнүн алдында турабыз. Канчалык балдардын билими сапаты жогорулаган сайын мугалимдики дагы айлыгын өзү таап, балким 13 айлыкка чейин кетирүү маселесин карап жатабыз. Бул боюнча азыр жакында команда толугу менен иштей баштайт. Биз сизди толугу менен колдойбуз. Экинчиден, жана Санарип портфолиосу платформасы иштелип чыкты. Ошондо ар бир мугалимдин ишмердүүлүгү көрүнөт. Жана сыйлык берүү боюнча дагы быйыл абдан чексиз көп бердик. Билим берүү системасынын 100 жылдыгына карата ар бир жерден келген биз мындай отказ кылган жокпуз, бирок сиз абдан туура белгиледиңиз. Айрым жөнөкөй адам мугалим байкалбай калып атат. Биз ошонун Санарип портфолиосунан азыр толугу менен карап, анан бюрократияны азайтуу, түз ошол сыйлыкты байкоо системасы. Гимназиялар боюнча гимназия, лицейлер башталыш класстарда болгон эмес. Мына 12 жылдык өнүктүрүүдө гимназия жанагы лицейлердин ишмердүүлүгүн азыр абдан изилдеп атабыз. Натыйжа биз күткөн, бала күткөн натыйжаны бердиби? Эгер берип сактап калсалардын статусун өкмөттүн токтому менен абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү беребиз кайрадан. Ал эми ошол эле учурда областтарда 10 мектеп гимназия бар таланттуу балдар үчүн. Алардын бардыгын толук ремонттон өтөт. Бул шашен акыркы суроом, урматтуу депутаттар, кечирим сурайм сиздерден, кичине бир 2 мүнөт ашчы болуп кетти. 519-токтом боюнча, оптимизация боюнча эми бүгүнкү күндө акылбек көмөкчү жок. Ушул токтом боюнча эмне болуп атат? Кандай болот? 519 бул билим берүү мыйзамын кабыл алганда 23 августта. А жерде түшүнүк жок, лицей, гимназия деген понятие. Жок, мен сизге аны айткан жокмун. 519 токтом мына ошолорду ишке ашыруу боюнча айтылган. Жок, доктор Шашена, 519 оптимизация боюнча. Оптимизация класстагы жетишпеген балдарды окуган мектептерди кыскартып, аны башка мектептерге көчүрүү боюнча, аны биз жакшы билебиз. Аз сандагы окуган мектептерди. Автобустарды бербедиңиздерби? Ооба. Туурабы? Ошол 519 акылбек көмөкчү жок бүгүнкү күндө. Ал акчаны үнөмдөймүн, акчаны башка жакка иштетебиз. Ал мектептерде айына миллион сомдон акча, күнүнө миллион сомдон акча кетип атат ал мектептерге. О мектептердин сапаты жакшы эмес, мугалим жетишпейт деген таризде ошол токтом иштелип чыккан да. Токтомдо толугу менен жана лицей. Тагдыры кандай аз бүгүнкү күндө? Абалыбыз учурда толугу менен иликтелип жатат. Экинчиден, анын бардыгы, мисалы үчүн, ачык маалымат айтсам болобу? Бир баланы окутуу бизге, мисалы үчүн, Бишкек шаарындагы балдар өтө арзанга туруп атат. Ал эми региондогу балдар, мисалы үчүн, өтө кымбат 55 000. Эгерде жалпы норматив. Додур Шашендар, кечиресиз, токтой туруңуз. Ушул жерде токтой туруңуз. Сиз арзанына чуркабай, сиздер кайра сапатына чуркашыңыздар керек. Бул бир. Экинчиден, сиз айылдагы балдар бизге кымбат туруп атат деп атасыз. Бирок айылдагы балдар сыртка мигрант болуп иштеп, миллиарддаган акчаны киргизип атат. Сиздер милдеттүүсүңүздөр ошол мигранттардын балдарын канчалык көп каражат кетсе дагы окутуп бергенге сиз милдеттүүсүз. Доктор Шашена, эч качан антип сиз бөлбөңүз. Шаардыга бизге арзан туруп атат. Анан анда бардыгын шаарга көчүрүп келели, анда бардыгын. Шаарга көчүп келсин анда бардыгы. Шаарга батабы батпайбы анда? Доктор Шашена, автобусту бердиңиздер, туура. Жоопкерчилик деген бар. Жоопкерчилик ар бирибиздин мойнубузда. Бирок ошол автобустарда 7-8 километр окуучуларды ташып барышат. Жолдору жакшы эмес. Кыш мезгили болот, жаан чачын болот. Эгерде кокус кырсык боло турган болсо, ошо жоопкерчиликти сиз алганга макулсузбу? Мен жооп берсем болобу? Мен сизге суроо берип атпайбын, жооп бериңиз. Бул маселе боюнча азыр процесс токтогон. Мыйзам боюнча билим берүү процесс жүрүп атканда, окуу жүрүп атканда, оптимизациялоо процесси толугу менен токтогон. Биз
толугу менен тастыктап, анализдеп карап туруп анан сизге жооп беребиз. Додур Шашена, кыскартуу мурунку кандай акыбал болсо, ошонго калтырууга мен суранам. Мен суранам сизден. Анда бул Айыл жери деп сиз экинчи андай сөздү айтпаңыз. Айыл жеринде ушул тегеректеги отургандын баардыгы айылдан чыккан, ушулардын баардыгы. Мына отурат. Президентибиз дагы айылдан чыккан, генералыбыз дагы айылдан чыккан, төрагабыз дагы айылдан. Мен просто билим берүүдөгү каржылык нормативин эле Каржы, айтайын. Биз толугу менен мектепти, айылдык мектепти көтөрүүгө багытталды. Бүт инвестиция. Додур Шашена, билим берүүнүн сапатын жакшыртыш үчүн акча каражат аябаш керек. Жарайт. Жеке менчик мектептерде бүгүнкү күндө $4,500 жогору кетет. Туурабы? Сапаты жакшыбы бүгүнкү күндө? Сапаты дагы жакшы, тартиби дагы жакшы. Мына Ички иштер министрлиги айтаттыр. Жеке менчик мектептерде бүгүнкү күндө мыйзам бузуулар жок эсе. Жок эсе бүгүнкү күндө. Сапаты да жакшы. Ал жерде 12, 14, 20 баладан ашпайт. А 58 бала окуган мектепте кандай сапат болот ал жерде? Бирок ошол токтомдо бар 25тен 36 балага ашпасын окуучунун саны деген. Бирок 58 окутат шаар жеринде. Айыл жеринде 22, 23 боло турган болсо, ошол мектептерди жаап, кийинки мектепке филиал кылып, анан автобус берип жүргүзүп коетасыздар. Мына былтыр 1000 деген баланы манас айттырабыз деп эмне болдук? Ким алды жоопкерчиликке? Кеттиби? Ким жооп берет ал боюнча? Кетти. Жумуштан кетип эле кутулду. Бирок ал дагы жакшы, өлүм катталбады ал жерде. Эртеге ошол жоопкерчиликти бир бардык тараптан сезе билип, ала билиш керек. Додур Шашена. Сунуш берсем болобу сиздер? Толугу менен колдойбуз. Анда ушул каржы министрлиги жана эсеп палатасы ушул майда комплектүү мектептерди иштетүү мыйзам бузуу катары эсептелбесин деп ошо киргизип койсоңуздар. Анткени биз дагы өкмөттүн токтомун аткарбай жатабыз. Биз дагы мындай мугалимди жөнөтө албай жатабыз 10 бала окуган жерге. Мына ошолорду дагы бар. Бир класста 10 бала окуп атат, бир класста 58 бала окуп атат. А силер жанагы жалпы өкмөттүн жөнгө сала турган токтомдору аткарылбай атат деген бизге да чоң дооматтар бар, ошону жөнгө салат. Андан да ошол биздин үстүбүздөгү нерсени алып. Сиз сунуш бериңиз. Ушуну кайра калыбына келтирүү боюнчабы сунуш берип атасызбы? Сунушка мен сунуш берем, сунушту чечимге кошуп коебуз.